Бул ажайып кооз жараткандын кереметиндей болгон кооз жер биздин эрага чейин 300-400 жыл мурунку падышалар өрөөнү. Азыркы кездеги Токтогул районундагы Токтогул суу сактагычы убагында 3 чоң нарын, чычкан, узун акматтай дарыя бириккен Азия континентинде көз жоосун алган мындай кооз өрөөн болгон эмес экен. Бирок 1950-1972 жылдары бул өрөөндө археологиялык казуулар жүргүзүлүп, аягында 1975 жылдары көл алдында биздин жыңайлак чуркап жүргөн жерлерибиз, Кыргыздын ата теги Усун сактардын тарыхы ошол кездеги Токтогул районунун 22 айлы суу алдында калды. Кылымдар бою жер алдында сакталып келе жаткан кыргыздардын ата теги сактардын көрүстөндөрү казылып, Кыргызстанга алтын корооз гана калтырылып, 3 кылым тарыхы бар баалуу экспонаттар табылып, түз Москвага жөнөтүлүп турду. Урматтуу падышалар өрөөнүнүн бүгүнкү урпактары ата-бабаларыбыздан мурас болуп калган өрөөндүн тарыхын, руханий маданиятын аздектеп сактап, экономикалык социалдык абалдарын жакшыртып, кийинки муунга өткөрүп берүү биздин ыйык милдетибиз.